сураганы кыжаалат болуп берип жатам дейт. Кыз боламын дейт, бирок түшүмдө адамдар келип зордуктаганы келе берет дейт. Эми кээ бир суроолор окулуп калат, туугандар аны бет бактыкка салбастан туура түшүнүш керек. Анткени бул баягы жеке окуусун деп эптир, баягы балким менин башыма түшкөн жагдай бирөөгө келип жатса жообун билип алсын деген максатта берген экен. Кыз боламын, бирок түшүмдө адамдар келип зордуктаганы келе берет, анан элес болуп бир нерсе жакындык кылганын сезип атам. Ошондон кийин мен өзүмдү кыз бала эместей сезип атам, жин экен, анан билсем. Түш көргөндө ошондой кылса чындап алынып калабы дейт. Ал жагын окубай эле коелу. Мындайча айтканда түшүндө ошондой кылынса, ошондой болуп калабы, мен коркуп атам, эч кимге айта албай дейт. Бирок жаман жолдо жүргөн эмесмин, дин жолунда жүрөм окуп, ошолой менден кетпей жатат. Акыркы убакыттарда намаздарыма дагы бекем боло алган жокмун. Ичимде коркуу сезими бар, ишеним жок. Өлүп калгым келип атат, кээде ошол нерсени ойлосом. Дем салдырганы барайын десем, ичимде молдо билип калсачы кыз эмес экенин деген ой келип токтотуп атат. Бир нерсеге жаман жолго жүргөн эмесмин, медицина жактан карай турган болсо эркектер менен жүрсөң ошондой болот деп айтышым мүмкүн, бирок мен эркектер менен кол берип дагы учурашкан эмесмин дейт. Өзүңүзгө өзүңүз дем салышыңыз керек. Анан молдолор баардыгын билип кое тургандай ал гайыпты бир гана Алла Таала билет. Молдо дагы сиз сыяктуу эле кемчиликтүү бир инсан болгону, ал кишинин ошол окуган, тырмышкан илими бар. Өзгөчө дем салуу жаатында шылуун болбосо, жиндер менен иштешип, кайра жини жок адамга жинди мындай элештире тургандай, анан ошонун аркасынан бизнес кылып акча таппай турган, Кудайдан корккон адам болсо, ал сизге дем салып берет, болду. Жалгыз барбаш керек. Өзүңүз төмөнкүдөй дем саласыз. Биринчи Фатиха сүрөсүн окуйсуз. Мүмкүн болсо ошол замзам суусун алыңыз. Замзам сууда береке бар. Хадистерге ылайык бул жер бетиндеги эң жакшы, кайрымдуу, берекелүү суу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түкүрүгүнүн берекеси бар ал сууда. Шейх Таханави Иялау Сунанда айткандай, замзам суусуна Фатиханы 7 рет окуйсуз. Аятул Курсини 3 рет окуйсуз, экинчи Бакара сүрөсүндө, анан Аманар Расулду акырында 3 рет окуйсуз. Ар бирине далилдер келген, ады мен кыскача айтып кетейин. Андан кийин жана Хашр сүрөсүнүн акыркы аяттарын окуйсуз. Хашр сүрөсүн «Лау анзална хадал Кур'ан ала джабалин лараэйтаху хашиан мутасаддиан мин хашиятилла ва тилкал амсалу надрибуха линнаси лааллахум ятафаккарундан» акырына чейин окуйсуз. Ал боюнча да Сунан Абу Давудда бир канча хадистерде артыкчылык келген. Андан кийин Кафирун сүрөсүнү, Ихлас сүрөсүнү, Фалак Нас сүрөлөрүнү, ушул 8 сүрө аяттарыны 3-төн окуйсуз, акыркыларын баштапкы Фатиханы 7 рет окуйсуз. Ошону дем салып ичип туруңуз, анан 7 рет хасби Аллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хува раббул аршил азим. Хадисте ачык келген, ким ушуну окуса жин шайтан баягындай кол сала албайт деп. Ушуну окуп дарат менен жүргөнгө тырышыңыз, анан намазды калтырбаңыз. Ал ошол иманды сустатып, анан ошондой бир элес жарата берет. Шайтан алсыз. Куранда айтат эмес, шайтандын, жиндердин айламалы алсыз деп келет. Ал болгон ушундай коркутуу менен жеңгиси келет. Көз ачыктар, башкалар азыр адамдын алсыз жерин карап, мындай турбай, дигиндей турбайбы деп коркутуп алса, ошол аркылуу ак жөндүргөндөй эле кеп бул. Анан эртерээк турмушка чыгыңыз, сиз турмушка чыкканда андай нерселер өздөрү калып кетет. Анан антип жок, шек күмөнгө, күдүккө түшпөңүз. Мен мындай болбой калдым, мындайча айтканда кечиресиздер, баягы кыз эмес болуп калдым деген сөз жок. Өзүңүздү таза кармап, дем салып, намаз окуп, эгер турмуш курагына жетип калсаңыз, эртерээк турмушка чыгыңыз. Анан албетте деми күчтүү устаздар бар, жалгыз эмес. Ошо өзүңүз мисалы бир эжеңиздин, же агаңыздын, энеңиздин коштоосунда барып дем салдырыңыз, бир 3 күндөн бир жумага чейин. Молда Надыр устаз бар, Кыргызстан Ислам университетинде сабак берет. Биздин сыймыктанган аксакал устазыбыз, устаз Маулан Ашур устаз бар, устаз Маулан деп такыба киши. Жыргал Карике бар, Шаршембай ажы медресесинде. Ушул устаздар, Кудайым адаштырбасын, ишенимдүү устаздардын бири. Деминде дагы таасир бар. Мен өзүм дагы ошол Жыргал Карикеге убактым болгондо устазга барып дем салдырып турам. Мына ушул устаздарга дем салдырыңыз. Анан мен көңүл чордонун сизге кошумча бир маселеге бургум келет. Намазды сиз кайрадан бекемдеп тирилтип баштаңыз. Гусул маселеси кандай болот? Ошондой элес болуп атат деп атпайсызбы? Гусул маселеси боюнча мына Хашият ибн Абидин Роддул Мухтар китеби бар. Шейх Аллама ибн Абидин рахимахуллах. Ушул китептин биринчи томунун 538-539 беттеринде бул маселеге токтолгон. Аял кишиге ушундай бир
баягындай жин келип жакындык кыла турган болсо, аял кишинин гусул маселеси кандай болот? Гусулду эскергенибиз, ал намазга түздөн түз тиешеси бар. А намаз жашоодогу зарыл нерсе. Намазга ким көңүл буруп көзүн карагандай сактаса, ал Алланын бул дүйнөдө коргоосунда болот. Алланын коргоосунда болгон адамды, инсанды эч бирөө азгыра албайт дагы, эч бирөө жамандык да тийгизе албайт. Кудай өзү сактап койгон болсо. Ошон үчүн бул гусул маселеси намазга түздөн түз тиешеси болгон себептен бул маселени карайбыз. Эгерде ошол жин менен ушундай жакындык маселеси болуп кала турган болсо, изалам тунзил деп Дурул Мухтар Алаутин Хаскафи рахимулла айтып атат, жинден уругу келип түшпөсө, анда гусул важип болбойт дейт. Бирок ошол Бахар Ройк деген китептин ээси Аллама Зейн ибн Нужейм рахимахулла, ал киши бир өзү бахс кылып изилдештик кылган. Мына ошол анык жанагындай улуу сөз уят жок, кирип чыкканын биле турган болсо, ошол учурда гусул милдет болот. Анткени аял киши билип атпайбы деген сөздү алып келет, бирок Ибн Абидин шейх ага макул болбойт. Баягы Халбатул Мужалли деген китептен Шейх Ибн Абидин көчүрүп келет да айтат, эң туурасы уйку маалында болсо, бул түшүркөгөн сыяктуу болот, ал жерде түшкө же сезимге маани берилбейт. Улуу сөз уят жок, ал жерде жанагындай суюктукту көрүүгө маани берилет. Суюктук көрүлүп калса, гусулу бузулуп, гусул алыш керек болот намаз үчүн. Ана мындай ойгоо кезинде келип сезилип аткан болсочу, ойгоо кезинде ошондо анык сезилип аткан болсо, ошо көпчүлүк Ханафи алымдар ал учурдан да гусул сынып калышы мүмкүн деп баса белгилешет. Эми андайдан Кудай сактасын. Ибн Абидин шейх өзү болсо ачыгыраагы эмне деп айтат, ошол эки учурда тең эле уктап аткан учурда ойгоо кезинде деле ал нерсе толук баягындай кээде сезим болуп, элес болуп, коркунуч болуп калышы мүмкүн. Жанагы суу көрүлүш керек болот. Суу көрүлүп калса, ошол учурда гусул важип болот деп келет. Мисалы, фаямбаг алла яжибал гуслу илля бил инзал деп мындайча айтканда, ошол суунун түшкөнүн биле турган болсо, аныкын же мунукун ошол учурда жиндикин же кыздыкын ошол учурда гусул важип болот деп келет эми. Кудай мындай илдеттен сактасын, башка келбесин. Бул болгон эле, бул жерде гусул маселеси эскерилип кетип атат. Кудай мындай илдеттен сактасын, жөн эле элес сыяктуу болсун дагы өзүңүзгө дем салып, бул нерселерден этият болууга аракет кылыңыз. Бул нерселерден Кудайым өзү сактасын. Ошон үчүн кыз киши баягы турмушка чыга турган коракка келип жеткенде, ата-энеси дагы шарт түзүп берип эртерээк күйөөгө чыкканы жакшы. Күйөөсү түшүнүктүү болсо, ал илим билимден деле тозбойт, чогуу биргеликте улап кетишет буюрса.